Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев менен дал ушул биометрикалык маалымат тууралуу баарлашабыз. Куш келипсиз, Дастан мырза. Айтсаңыз, Кыргызстанда КМШ мамлекеттердин ичинен шайлоо өнөктүгүн биринчи жолу биометрикалык маалыматтын жардамы менен добуш бергенин билебиз, бирок майда барат ошол кезде мүчүлүштүктөр дагы болгон. Ошол айрым участоктарда, мисалы алсак, жабдыктар да иштебей калган дегендей. Эми күзүндө боло турган шайлоо, анан дагы 2017-жылы президенттик шайлоодо ал ошол катачылыктарды кайталабоо үчүн кандай чараларды көрүп жатасыздар? Албетте биринчи система, анан жана биринчи долбоор, биринчи тажрыйба болгондуктан өтүп кеткен парламенттик шайлоодо бир нече каталык болду. Негизги себеби бул катачылыктардын бул эң биринчиден жана биздин операторлор, идентификация боюнча операторлордун кандайдыр бир ошол билими жана алардын деген ошо система менен иштеген тажрыйбасы азыраак болду. Анткени биз бул долбоорду алып барып жатканда убактыбыз аз болуп, ошондуктан бир аз техникалык жагынан катачылыктар болду. Бирок мен айтып кетет элем, шайлоо күнү 4-октябрда 2015-жылы республика боюнча 560 жана техникалык кадистер иштеди. Алар ошол катачылыктарды тез убакытта кандайдыр бир чечип, ошол жардам көрсөтүү чараларын алып барышты. Бирок биздин мамлекеттик каттоо кызматы өтүп кеткен шайлоонун жыйынтыгынын негизинде атайын анализ жүргүздүк. Ал анализдин негизинде эң биринчиден силерге белгилүү болгондой жазында болгон жанагы жергиликтүү шайлоо боюнча биз идентификация системасын өзгөрттүк. Анын азыркы убакытта сапаты жогортулады. Анан катачылыктар да аз болду деп айтсак болот. Бирок мындай комплекстик бул маселеге караганда биз мамлекеттик каттоо кызматы атайын иш-чара планын бекиткен. Анын негизинде биринчиден бул шайлоочулар тизмесинин сапатын жогортуу. Анын эң биринчи компоненти болсо жана гео маалыматтык система түзүлдү. Анын негизинде жанагы шайлоо участкаларынын границаларын туура бекитүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул кандай жыйынтыкка алып келгенде, бул биринчиден жана шайлоочулар шайлоо участкасына бекитилип жатканда туура жана корректүү түрүндө бекитилет да. Ошондуктан биздин баягы парламенттик шайлоодо болгон катачылыктар, мисалы үчүн шайлоочу деген бир участкага барып, анан өзүн таппай калган учурларды бул жокко чыгарат. Экинчиден болсо азыркы убакытта биз жана идентификация системасынын сапатын жогортулап жатабыз. Бул жана ID картада атайын кандай МРЗ зона деген болот. Ошонун негизинде автоматташтырылган түрүндө жарандын өздүгүн тастыктап алса болот. Бул кандай максатта колдонулат? Анткени биз ошо жана бизнес идентификация операторлорунун бул системага кандайдыр бир өзүнүн ыктыяры менен бир операция кылууну жокко чыгарышыбыз керек да. Ошондуктан азыркы убакытта идентификация системасы сапаты аябай жогортулады. Анан эффективдүү түрүндө шайлоого шайлоого күнү жакшы сапаттуу идентификация өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мына азыр жаңы электрондук паспорт колдонууга даярдыктар жүргүзүлүп жатат. Бирок биз билебиз, ооруканага барсак же болбосо банкка бара турган болсок, ушул биздин өздүгүбүздү тактаган маалыматтар же болбосо документтер талап кылынат да. Ушундан улам ушул электрондук баягы жаңы паспорт алгандан кийин ошондой жабдыктар биз атап өткөн жана башка дагы мекемелерге коюу планы барбы? Анан бар болсо качан пландап жатасыздар? Албетте жанагы жаңы муундагы электрондук биометрикалык ID карталар ишке киргенде аны колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Эң биринчиден бул мамлекеттик органдарга, андан тышкары биздин жарандарга мамлекеттик кызмат алуу учурунда. Эми азыркы убакытта мамлекеттик каттоо кызматы бул маселени чечиш үчүн жанагы эл аралык донор институттар менен чараларды алып жатабыз. Грант түрүндө ошондой ыкмалар менен мамлекеттик органдарды камсыздоо боюнча. Андан тышкары азыркы традиционный системаны караганда азыркы убакытта биздин жарандар өзүнүн убактысын, каражаттарын, жанагы справкаларды, документтерди топтогонго көп убактысын жана каражаттарын кандайдыр бир баягы жумшап жатышат. Бирок бул электрондук түрүндө окуганда анын баары электрондук ошо маалыматтар жана справкалар электрондук түрүндө
мүмкүн болот алууга. Ошонун негизинде биз экономия жагынан караганда биз бир узун бир убакыттын ичинде жакшы бир жыйынтыктар алып келет деп ой пикирдебиз. Андан тышкары мисалы үчүн деген электрондук өкмөт боюнча бир жакшы тажрыйбаны карап кеткенде бул Эстония республикасы болуп эсептелет. Аларда жалпы жанагы мамлекеттик кызматтар электрондук түрүндө көрсөтүлөт. Анан аларда жанагы ошол атайын ыкма жана ридер деп коет, электрондук түрүндө жанагы чиптен ID картадан окуган ыкма мындай эле магазинден эле сатып алса болот. Анын баасы 5 еврого чейин. Ошондуктан азыркы жанагы деген биздин жарандар мамлекеттик кызматтарды алуу учурунда короткон убактысын же өз каражаттарын санаганда жана анан электрондук түрүндө өткөндө биз ойлойбуз жакшы бир кандайдыр бир жыйынтыктар алып келет деп. Эң негизгиси бул биздин максат биздин жарандарга сапаттуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү. Дастан мырза, дагы бир суроону бере кетейин. Сиздер мына жогоруда биз белгилеп кеттик, чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстанга келгенде алардын дагы биометрикалык маалыматы алуу сунушу берилип жатыр. Бул эмне үчүн керек болуп жатат? Эми биринчиден Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жана биометриялык каттоо боюнча эң биринчи ошо мыйзамдын максаты бул улуттук коопсуздук иш-чараларын күчтөтүү. Ошонун негизинде биз мамлекеттик каттоо кызматы ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштадык. Азыркы убакытта бул мыйзам долбоору атайын талкуулоо стадиясында турат. Эми биринчиден кандай десем максаттарды биз өзүбүз коюп атабыз. Биринчиден бул ошол башка өлкөлөрдүн жарандарын каттоо системасын жана алардын маалыматтарын контролдоо боюнча мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз. Анткени деген биз жанагы чет мамлекеттен келген ошо башка өлкөлөрдүн жарандары биздин жанагы чек араны өтүп жатканда алардын кандай максаты менен келип, андан тышкары канча жолу келип, кандай максаттар менен келген ошол маалыматтарды топтоо боюнча биз ушул биометрикалык каттоо системасын аларга сунуштадык. Бул кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Эң биринчиден бул улуттук коопсуздук системаны күчтөтүү. Анткени деген биометрикалык маалыматтар деген алар уникалдуу болот. Ошондуктан мисалы үчүн бир жаран башка өлкөнүн жараны деген эки паспорт менен колдонуп кирсе, биз аны биометрикалык маалыматтын негизинде тастыктап алабыз. Экинчиден болсо бул система ошол мамлекеттик кызматтарды биз көрсөтөбүз да ошол башка өлкөнүн жарандарына, мисалы үчүн визаны деген мөөнөтүн узартуу боюнча же башка кызматтарды көрсөтүү учурунда бул биринчиден автоматизацияга алып келет. Ошондуктан мамлекеттик жанагы каттоо системасын жана кызмат көрсөтүү системасын автоматташтырып, ошонун негизинде оптимизацияга алып келет. Анан биз ишенебиз, биз башка өлкөлөрдүн жарандарына сапаттуу кызмат көрсөтөбүз деген. Ошондуктан бул эң негизги максаттары деп айтсак болот биздин жанагы берилген сунуштун. Рахмат сизге. Биометрикалык маалымат ошондой эле берилет делинип жаткан жаңы электрондук паспорттун тегерегинде мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоевду кепке тарттык.